Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн космонавттар күнүнө 59 жыл болду. Анда эмесе космоско учкандар жөнүндө маалымат айта кетсек. Мындан 61 жыл мурун 3 ноябрда советтик спутник жерден орбитага Лайка аттуу итти алып чыккан. Бирок Лайка артка кайтып келген эмес. Ал эми 1948-61 жылдарды космоско жол ачуу үчүн 48 ит, 15 маймыл жана 2 коюн колдонулган. 27 жаныбар авариядан жана ар кандай кокустуктан өлгөн. Лайка болсо билип туруп өлүмгө түз жөнөтүлгөн жалгыз жаныбар эле. СССРдин 1961 жылы 12 апрелде асманга биринчи жолу көтөрүлгөн адам Юрий Гагарин. 1960 жылы космонавттар отрядында кабыл алынган. 1966 жылдан астронавтика жана космосту изилдөө боюнча эл аралык академиянын ардактуу мүчөсү болгон. Ал эми 16 июнь 1963 жылы биринчи аял космонавт Валентина Терешкова советтик Восток 6 кемеси менен космоско учуп, анын учуу мөөнөтү 3 күн түнгө созулган. Терешкованын шарттуу ысымы Чайка, Акчардак болгон. Ал 48 жолу жерди айланып чыккан. Советтер Союзунун баатыры, биринчи аял космонавт, генерал-майор. Кыргыз Республикасынын алгачкы космонавты Салижан Шарипов. Ал 1964 жылы 25 августта Ош облусунун Өзгөн шаарында туулган. Өзгөндөн орто мектепти, жогорку учкучтар окуу жайын бүтүп, Токмоктогу илимий машыктыруучу полкто учкуч, инструктор болуп иштеп жүргөндө космонавттар борборуна кабыл алынган. Салижан Шарипов 1998 жылы 22 январда америкалык, россиялык экипаждын курамындагы Хьюстон шаарындагы Линдон Джексон атындагы учуу станциянын Россиянын 80-нчи, ал эми дүйнө жүзү боюнча 380 космонавт болуп, Shuttle Space космос кемеси менен космоско учкан. Космостон Шак деген ысым алган. Космоско Россиянын атуулуу катары учкан. Улуту Өзбек, Кыргыз жана Өзбек республиканын баатыры. Негизинен D витамини ультра кызгылт көк нурлардын таасирлеринен адамдын терисинде пайда болот. D витамини айрыкча 1 жашка чейинки балдарга эң зарыл. Ал ракит оорусунун алдын алат. Бул витаминдердин жардамы менен сөөк ткандардагы кальций менен фосфордун катмарлары пайда болот. Эгерде D витамини жаш балада жетишсиз болсо, анда ал ракит менен ооруйт. Бала катуу тертейт, сөөктөрү туура эмес калыптанат, тиши кеч чыгат. Ошондой эле бала алсыз болот. Ал эми чоңдордо D витамини жетишсиз болсо, анда тиштери көчүп сынат, сөөктөрү морт болот. Бул витаминдин аздыгы рак, кант диабети сыяктуу олуттуу ооруларга жеткириши мүмкүн. Белгилүү болгондой, D витаминдин эң көп бөлүгү күн нурунун таасири астында иштелип чыгат. Ал теринин үстүнгү катмарында күн нурунун таасиринен улам пайда болот. Ошентсе да айрым азыктардан анын анча-мынча бөлүгүн табууга болот. Мисалы сүттүн, жумуртка сарысынын, балыктын майынын, боордун, каймак майдын курамында D витамини бар. Дагы бир керектүү витамин бул А витамини, өзгөчө жаш балдар үчүн. А витамини жаш баланын организминдеги ткандардын өсүшү жана өнүгүшү, иммунитеттин кубаттуулугу, боордун иштеши үчүн зарыл.
Ал организмдин жугуштуу ооруларга каршылык көрсөтүүсүн күчөтөт, көздүн жакшы көрүүсүнө кам көрөт. Организмде бул витамин жетишсиздик кылганда тери кургап, ооздо жана мурун көңдөйүндө да кургактык байкалат. Мындай учурда бала дем ала албай кыйналат. А витамини уйдун боорунда, каймак майда, жумурткада, өзгөчө балыктын майында көп. Жашыл ток сары жашылчаларда жана жемиштерде организмге түшкөндө А витаминине айланып кете турган каротин деген зат болот. Каротиндин көп өлчөмү сабизде, чалканда, көк пиязда жана помидордо бар. Е витамини ткандарды кычкылтек менен камсыз кылат. Айрыкча кош бойлуу аялдардын рационунда анын жетиштүү өлчөмү болушу зарыл. Е витамини көптөгөн өсүмдүктөрдө, анын ичинде дан өсүмдүктөрүндө, өсүмдүк майында бар. В1 витамини нерв системасынын бекемделишин жөнгө салат. Балдарда бул витаминдин жетишсиздигинен тери оорулары пайда болуп, чач түшөт, тырмак сынат, баш ооруйт, ич өтүү башталат. В1 витамини гречканын данында, сояда, алмада, картошкада көп болот. ПП витаминдин организмге жетишсиздиги биринчи кезекте тамак сиңирүү органдарына таасир этет. Акыркы жылдары адистердин айтуусу боюнча боор оорусу эл ичинде күч алууда. Боор оорусунун коркунучу анын баштапкы баскычтарында билинбей өтүп, адамдын эч жери оорубайт. Качан бейтап дарыгерге кайрылган болуп кеткен өзгөрүүлөрдү калыбына келтирүү оорураак болуп калат. Көп убакытка созулган дарылануу курсунан өтүү зарыл. Ушуга себептүү боор ооруларын өз убагында диагностикалап, профилактика иштерин жүргүзүү маанилүү. Боордун бирден бир негизги функциясы бул боордун ферменттери у кошулмаларды коопсуз формага кайра иштетүү. Андан тышкары боордо маанилүү алмашуу процесстери жүрөт. Темир өткө синтезделип, ансыз нормалдуу тамак сиңирүү болбойт. Биринчи кезекте майларды кайра иштетүү. Ошондой эле глюкозанын ашыкчаларынан глюкоген калыптанат. Ушул эле жерде витамин жана гормондордун метаболизми жүрөт. Зат алмашууда процесстеринде боор активдүү аралашып, боордун иштөөсүнө көптөгөн факторлор таасирин тийгизет. А бул өз учурунда көптөгөн боор ооруларынын себеби болот. Ашыкча салмактуу адамдардын көбөйүшү менен боордун алкоголдук эмес май оорусу көбөйдү. Органдын ткандарынын структурасы өзгөрүп, натыйжада боор өзүнүн функциясын толук кандуу аткара албай жатат. Изилдөөлөргө таянсак, Кыргызстанда бул оору менен орточо эсеп менен калктын 10-15% жабыркайт. Боор эмне себептен ооруйт болду экен? Алкогол ичимдиктерин ашыкча колдонуу мүмкүн. Бул боор ооруларына алып келүүчү бирден бир белгилүү себеп болсо керек. Май дистрофиясысы, алкоголдук гепатит жана цирроз боордун алкоголдук ооруларынын өнүгүү факторлорунун Кыргызстанда 20-30%-ин ээлейт. Алкоголдук ичимдиктерди көп кабыл алуу боордук клеткаларында майлардын чогулуусуна алып келет. Клеткалар өз функциясын аткарбай, акыр аягы клетка өлүмгө учурайт. Бул себептүү боордун бириктирүү ткандары өсөт. Акыры бул адамдын өлүмүнө алып келет. Боордун вирустук оорулары. Биринчи кезекте бул вирустук гепатиттер. Алар өрчүгөнө коркунучтуу цирроз, боор рагы, ар кандай ичеги карын ооруларына алып келет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча гепатиттин ар кандай формаларынан жыл сайын 1,5 миллион адам каза табат. Бул вирустук оорулар цирроздун себеби болуп калуу ыктымалдыгы 57%, ал эми биринчи рактын ыктымалдыгы 78%. Гепатит оорулары өнөкөт формасына айланып кетүүсү менен коркунучтуу. Андан тышкары вирустар боордун ткандарына бир нече багыттар менен таасир кылат, сезгенүүнү пайда кылат жана гепатоциттерди кыйратат.
Дары-дармектерди кыянаттык менен колдонуу, бездердин олуттуу кыйроосуна алып келүүчү дарылардын тизмеси абдан чоң. Анын ичине ар кандай ооруну басуучу дарылар, стероиддик эмес сезгенүүгө каршы каражаттар, кээ бир антибиотиктер, уйку келтирүүчү таблеткалар жана башка уулануу симптомсуз өтүп өнөкөт мүнөзү бола баштайт. Ошондо гана боордун жабыркаганы бир нече айдан кийин билинет. Азыр мен сиздерге боор оорусун дарылоосунун 3 ыкмасын айтып беремин. Биринчиси, 1 стакан сууга лимондун жарым бөлүгүн салып ичиңиз, себеби лимон ширеси боордогу зыяндуу токсиндерди чыгарат. Экинчи, сарымсак менен пияз жеңиз. Муну ачуу дешиңиз мүмкүн, бирок жесеңиз бооруңуз сизге рахматын айтат. Себеби сарымсак менен пиязда өсүмдүк витаминдерине кирет да майды эритет, организмдеги калдыктарды тазалап, бактериялар менен грибокторду өлтүрөт. Үчүнчү, С витаминге бай азыктарды колдонуңуз. Мисалы, түрдүү капуста, купунай, болгар калемпири, лимон, апельсин, помидор, малина, жалбыз, зелень, петрушка жана башкалар. Ден соолукка кам көрүңүз жана эч качан оорубаңыз. Уйку безин эмнелер бузат, кандай адаттарды ташташыбыз керек, кандай азыктын түрлөрү жабыркатат, ошолорду айтып беребиз. Биринчи эле уйку безине терс таасирин тийгизген бул транс майлар жана маргарин. Эгер транс майлар жөнүндө маалыматтарды таап окуп көрсөңөр, алардын зыяны бир нече жолу тастыкталган. Мурунку видеолорубуздун биринде транс майлар жүрөк кан тамырларын бузаарын айтып бергенбиз. Маргарин деген нерсе бул таза эле транс май. Жана кээ бир азыктарга дагы транс майларды кошушат, анткени бул табигый майдын арзан алмаштыруучусу. Көбүнчө кондитердик азыктарда колдонулат, шоколадтарда, конфеттерде, сапаты төмөн майонезде, колбасаларга дагы кошуп келишет. Бул жерден кийинкиге өтөбүз. Бул майонез жана майонездин негизинде жасалган соустар. Сапатсыз майонез жөнүндө жогоруда айттык, ал эми эл арасында натуралдуу түрдө жасалган майонездер дагы зыян болуп калышы мүмкүн. Иштин баары бул нерседе, достор. Майонез негизи эле бардык майонездер аябай майлуу келет. Алар уксус кислотасы жана горчица менен эң сонун аралашат. Мисалы, салат жасаганда деле байкасаңар, уксус же горчица кошосуңар. Ошолор менен майонез эң сонун аралашат. Булар кошулуп өзүнчө бир уйку безибизге жана анын былжырлуу катмарына сокку берчү коктейль болуп калат. Ал нерсе биздин уйку безибизге тамак эритүүчү ферменттерди абдан көп өлчөмдө бөлүп чыгарта баштайт жана уйку безинин сезгенүүсүн чакырат. Уйку безибиз воспаление болот. Ал эми цехтен чыккан сапатсыз майонездерди алсак, ал жакка ар кандай кошулма, түс бергич, көптүргүч бардыгы кошулат. Колдон келсе майонезди өзүңүз жасаңыз жана уксус, горчица менен аралаштырбаганга аракет кылыңыз. Кийинки бул алкоголь же спирт ичимдиктери. Албетте спирт ичимдиктерин таптакыр эле колдонбогула деп айтабыз, бирок аларды колдонгондор дагы бар. Канчалык көп спирт ичимдигин ичсеңер, ошончолук уйку безине зыян. Анткени спирт ичимдигин уйку бези өздөштүрө албайт. Аны эриткенге эч кандай заттарды бөлүп чыгара албайт. Ошондуктан алкоголдук ичимдиктер түз эле барып таасирин берет. Дүйнөлүк медицинанын өзүнүн сунушу бар, бир күндө адам 20 грамм спирт ичимдигин иче алат деген. Андан ашырса организм өздөштүрө албайт жана терс таасирин тийгизет деген. Бул жакта күнүнө 20 грамм спирт ичимдигин ичкиле деп айтып аткан жокпуз. Эгер ичип калсаңар, организм бир күндө 20 грамм эле көтөрө алат деген сөз. Эми бул кругозоруңар үчүн айтып атабыз. Негизи алкоголдук ичимдиктерди ичпегиле, алардан баары бир сиз жакшы нерсе таппайсыңар. Кийинки уйку безди бузчу нерсе бул колбаса жасалгалары. Бизди көптөн бери көрүп келе жаткан көрүүчүлөрүбүз байкаган болуш керек, ушул колбаса жасалгалары көп органга зыян алып келерин. Алар уйку безге дагы зыян. Негизи кайра иштетилген эттер, сосиска, колбаса жана башкалар ичеги рагын, кан тамыр ооруларын чакырат. Тамак сиңирүү системаны дагы бузат. Ошону менен бирге биздин айтылып жаткан органга дагы зыяны өтө эле чоң. Анткени ал дагы тамак сиңирүү системасына кирет. Кийинки тамеки чегүү. Тамеки жөнүндө видеобуз чыккан, аны дагы көрүп койгула, бул видеону сонун толуктап турат. Изилдөөчүлөрдүн айтымында дайыма тамеки чегүү өмүрдү 10 жылга кыскартарын айтышат.
Тамеки чегүү жеке эле өпкөнүн рагын, жеке эле кан тамырларга холестерин толтурбай, алар ашказан, ичеги жана тамак сиңирүү системасына терс таасирин бере алат экен. Жана биздин уйку безге дагы никотин таасирин берет. Эми бул жерден эмнени айта алабыз? Эгер тамеки чексеңер, жөн гана таштагыла. Кийинки газдалган суусундуктар. Газдалган суусундуктун газы тамак сиңирүү органдарына негизи эле жакпайт. Аларды көп ичүү гастритти жана панкреатитти чакырышы мүмкүн. Бирок эң эле коркунучтуусу жөн эле газдалган суусундук эмес, таттуу газдалган суусундук. Ал жакта көмүртек дагы бар жана шекердин көп дозасы бар. Буларды көп өлчөмдө колдонуу тамак сиңирүү системасына зыяны өтө эле чоң. Ошондуктан ата-эне болсоңуз балдарыңызга жөн гана таза суу маанилүү экенин дайыма айтып түшүндүрүп жүрүңүздөр. Кийинки кофе. Кофе таптакыр эле зыян, аны ичпеш керек деген жерибиз жок. Бул жакта көп ичүү жөнүндө сөз кылабыз. Албетте ар бир организм бири-биринен айырмаланып турат, бирок специалисттер күнүнө кофени ичүүнү 250 граммдан ашырбоону сунушталат. Андан көп учурда адам өзүн начар сезүүсүнө алып барат. Кечинде начар уктай баштайт, баш оорубай калат жана башка. Бирок биздин сунуш аз ичкенге аракет кылгыла. 250 граммдан дагы аз. Уйку безине кандай таасири бар десеңиз, кофени канчалык көп ичсеңиз, уйку бези ошончо көп тамак сиңирүү ферменттерин бөлүп чыгарат. Тамак сиңирүү ферменттери көп өлчөмдө бөлүнүп чыкса, алар тамак сиңирүү органдарынын катмарын бузат. Ашказан, ичегинин жана уйку безинин өзүнүкү дагы бузулат. Жана кофе ичүүдөгү эң эле коркунучтуусу бул эртең менен ач карынга кофе ичүү. Бул туура эмес. Тамак сиңирүү системабызга бул жакпайт. Эгер тамак сиңирүү системабыз сүйлөгөндү билгенде, ач карынга кофе ичсек, бизди сөгүп урушмак. Кофени эртең менен ач карынга эмес, эртең мененки тамакты ичкенден кийин 2 сааттан кийин ичүү сунушталат. Жана зыян эффекттерин азайтыш үчүн сүт кошуу дагы сунушталат. Мына ушундай достор, уйку безибизге кам көрүү жөнүндөгү видеобуз. Бүгүн бул видеодо мээнин иштешин жакшырткан жана аны начарланткан азыктар менен таанышасыз. Видеонун биринчи бөлүгү мээге терс таасирин тийгизген жана видеонун экинчи жарымы мээге пайдалуу азыктар менен таанышасыздар. Мээге терс таасирин тийгизген мээнин иштешин начарланткан азыктар. Алкоголь. Каалайбызбы, каалабайбызбы, спирт ичимдиктери, арак болобу же пиво болобу, алкогольдук ичимдиктер мээнин биринчи душманы. Эң чоң терс таасирди ушулар берет. Жеке гана бооруга эмес, нерв системасына, аны менен кошо мээге дагы терс таасирин тийгизет. Эгер мээ боюнча изилдөөлөрдү окуп көрсөңүз, чындыгында алкоголь мээнин клеткаларын талкалайт. Албетте канча көлөмдө ичип жатасыңар жана жашыңарга дагы жараша болот, бирок жаш кезде мээ алкогольдук ичимдиктерге абдан сезимтал келет. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, кичине арак компресс кылып ичип койсок болот деп. Жок туугандар, спирт ичимдиктери кандай көлөмдө болбосун мээге зыян. Жеке эле мээге эмес, бүткүл ден соолукка жана спирт ичимдиктери ислам дининде тыюу салынган. Мээге терс таасирин тийгизген кийинки азык бул таттуулар. Таттуулар десе эле конфеттерди элестетпеңиз, бул жакта көп шекер кошулган азыктардан бардыгы кирет. Ошол эле маалда таттуу газдалган суусундуктар. Кээ бирөөлөр айтат, таттуу мээге керек, мээге энергия берет деп. Чындыгында андай эмес. Шекер көп кошулган азыктар жеке эле кан тамырларга эмес, мээге дагы зыяны бар. Таттуу азыктар бүткүл денеде перманенттик микросезгенүүлөрдү чакырат. Бул мээге дагы тийиштүү. Кайсы азык кан тамырларга зыян болсо, ал азыктар мээге дагы зыян. Анткени мээде дагы кан тамырлар бар. Кан тамырлар бузулса, кан айлануу начарлайт. Ал кезде мээге дагы жакшы кан жетпей калат. Ушул себептен адамдын ойлонуусу, ой жүгүртүүсү, акылы начарлайт. Ошондуктан кан тамырларга кайсы азык зыян болсо, мээге дагы алар зыян болот. Эсиңерге сактап алгыла. Биз күнүмдүк турмушта чайга шекер кошконубуз жана вареньяларды жеп атканыбыз эле таттуулардан ошолор эле жетиштүү болот. Андан ашырып, газдалган суусундук, конфеттерди жегендин деле кереги жок. Канчалык тамактануубузда таттуу, шекер кошулган нерселер көп болсо, ошончолук зыян. Кийинки мээге терс таасирин тийгизүүчү нерсе бул транс майлар. Бул жакта фастфудтар дагы кирет, анткени ал жакта дагы көп өлчөмдөгү транс майлар бар. Ошондой эле көпкө куурулган азыктар, бул жакта дагы транс майлар көп.
жарым фабрикаттар, кайра иштетилген эттер, ошондой эле маргарин жана маргарин көп кошулган азыктар. Бул жакта да транс майлар өтө эле көп. Транс майлар холестериндик профилди начарлатат, кан тамырларды ар кандай ооруларга чалдыктырат жана транс майлардын мээге түздөн түз зыяны бар. Изилдөөчүлөр транс майлар менен мээнин байланышын изилдеп, транс майлар Альцгеймер оорусуна алып келерин аныкташкан. Альцгеймер деген эмне деп сурай берсеңиз, Альцгеймер оорусу адамдын мээсинин табигый иштешин начарлатат. Бул жерде акыл эси начарлоо болушу мүмкүн, эске тутуму кескин начарлоо, жүрүм туруму мурункудан башкача болуу, мурун сиз билип жүргөн эле нерселерди унутуп калуу жана башкалар. Мээге эң эле негизги терс таасирин берген азыктарды атап өттүк. Эми мээге пайдалуу ал азыктарды колдонгондо мээңиз сизге рахматын айткан азыктарды карайбыз. Бул азык мээге пайдалуу экенин бардыгыңыздар уккан болушуңар керек. Бул жаңгак. Ата карагы биздин арстан баптын жаңгактары. Дүйнө эли греческий орех деп билишет, бирок бул кадимки эле бизде өскөн арстан баптын жаңгактары. Байыркы гректер бизден алып барып, тигип, өстүрүп дүйнөгө таанымал болушкан. Дал ушул жаңгак мээге пайдалуу азыктардан сабын ачат. Башка жаңгактардын түрлөрү деле пайдалуу, бирок дал ушул мээге эң пайдалуу жаңгактын түрү ушул. Өзүндө омега 3-тү да камтыйт. Омега 3 канчалык пайдалуу экенин мурунку чыгарылыштарда айтып бергенбиз. Андан сырткары бул жаңгакта А, Б жана Е витаминдери көп жана лецитин бар. Бул зат эске тутумду жакшыртат жана жалпы акылга оң таасирин берет. Изилдөөчүлөр адамга күнүнө канча өлчөмдө бул жаңгакты жеп туруш керек, аны дагы аныктап чыгышыптыр. Күнүнө 5 дана жеп турса жетет экен туугандар. Андан ашыктын кереги жок. Айрыкча биздин эл ушундай, бар болсо 1 килограммды деле жеп салабыз, жок болсо жылдап жебей жүрө беребиз. Ошон үчүн күнүнө 4-5 данадан жеп турууну адатка айлантып алсак өтө сонун болот. Кийинки азык балыктын майлуу сорттору же түрлөрү. Анткени дал ушул майлууларында омега 3 көп болот. Ал эми омега 3 мээге эң эле керек заттардын бири. Негизи мээнин түзүлүшүн карап көрсөк, көбүнчө бөлүгү суудан турат. Ал эми кургак жерин карап көрсөк, билесизби эмнеден турарын? Көбүнчө бөлүгү дал ушул омега 3төн турат экен достор. Омега 3 ойлонуубузга, акылыбызга түздөн түз таасир берет. Эске тутумдун жакшыруусуна жана башка мээдеги процесстерге оң таасирин берет. Жогоруда Альцгеймер оорусун атап өттүк эле, ошол Альцгеймер оорусундагы профилактика кылып, алдын алып турат. Кийинки мээге пайдалуу бул шоколад. Бул жакта чыныгы шоколадты айтып жатабыз достор. Чыныгы ачуу шоколад. Негизи шоколад ачуу болот. Дүкөндөгү шекер кошулган таттуу шоколад, ал жакта шоколаддын көлөмү абдан аз жана ал жака көп өлчөмдө шекер дагы кошулган жана пальма майы биригип транс майларды жаратат. Эч кандай жакшы нерсеси жок. Ал эми чыныгы шоколад ачуу болот достор. Чыныгы кара шоколад жесеңиз бул абдан сонун болот. Ал жакта флавонол деген зат бар, бул антиоксидант болуп эсептелинет. Бул какаодо болот. Бул зат мээнин клеткаларын активдештирет. Ошондой эле чыныгы шоколадда магний көп өлчөмдө. Магний мээге керек жана ал эске тутумду дагы жакшыртат. Муну килограммдап дагы сатышат, өзү ачуу келет. Канча жеш керек десеңиз, көп жегендин кереги жок. Оор азыктарга кирет, күнүнө 30 грамм жетиштүү болот. Кичинекей эле көлөмүндө көптөгөн витамин, минералдар бар. Кийинки чечевица, кыргызчасы жасмык. Уккан болушуңар керек кыргызчасын, бирок эл оозунда көбүнчө чечевица деп айтылып келет. Буурчак сыяктуу келет өзү, бышырып жесеңер, бул өтө даамдуу азык. Өсүмдүк белогу өтө көп өлчөмдүү бул азыкта, андан сырткары фолиевая кислота, темир жана Б группасындагы витаминдер бар. Бул заттар бардыгы биригип мээде болгон биохимиялык процесстерди жакшы жүргүзүп турат. Бул азыкты дагы изилдөөчүлөр изилдеп көрүшкөн, жыйынтыгында мээге таасири бул эске тутууну жакшыртып, ойлонууну тездетет экен. Буурчактуу азыктардын ичинен дал ушул жасмык же чечевица эң эле пайдалуу. Бышырып жесеңер даамдуу да, ким мурун жеп көрбөсө жеп көрүңүз, ичинде белок, углевод дагы башка азыктарга салыштырмалуу көбүрөөк. Жер планетасы күндүн айланасында дайыма айланып жүрөт. Бул тасмадан биз бул айлануунун жердеги жашоого кандай таасири тиери жөнүндө билип алабыз. Өзүнүн орбитасына жердин огу
23,3 градуска жантайган абалда жайгашкан. Жакшы. Бул жантаюунун жердеги аба ырайынын өзгөрүшүнө кандай тиешеси бар? Болгондо да түздөн-түз тиешелүү. Мына, жер күндү айлануу жолунда түндүк уюл тарапка караган жагы күндү карады. Күн өзүнүн жарыгы жана жылуулугу менен түндүк жарым шарды ышыта баштады. Азыр ал жерде жай мезгили. Ал эми түштүк уюл көрүнбөй калды. Түштүк жарым шарда кыш. Күндүн айлануусуна андан ары саресет салсак, эми башкача абал түзүлдү. Же болбосо, жердин түштүк уюл тарабы күндү карады. Ал эми түндүк уюл көрүнбөй калды. Ал жакта уюл түндөрү башталды. Бул мезгилде түштүк уюлда жай мезгили, ал эми түндүк уюлда кыш мезгили башталды. Эгер биз жердин кыймылына дагы байкоо салсак, бир жылда 2 жолу жердин түндүк жана түштүк уюлдары күндөн бирдей жайгашкан учурду байкайбыз. Бул жаз жана күз мезгилдери. Ошентип, жердин планетасынын күндү бир жолу толук айланып чыгуусу жыл деп аталган убакыт бирдигин түзүп калат. Жыл өз ара 4 мезгилге бөлүнөт. Bir жылда 365 күн бар.